Саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү тема ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү. Бүгүнкү сабактын максаты бул ондук бөлчөктөрдү бүтүн санга көбөйтүүнү үйрөнө алабыз. Ондук бөлчөктөргө көбөйтүү ыкмаларын үйрөнөбүз бүгүнкү сабактан жана турмушта кездешкен ушул сыяктуу маселелерди чыгара алууну окуп үйрөнөбүз. Жаңы сабакка кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталоо максатында адаттагыдай математикалык диктант жазып алабыз. Баарыбыз дептерге числону коюп, теманы жазып, математикалык диктант деп жазабыз. Анда даяр болсок, биринчи суроо. Алымы бөлүмүндөн кичине болгон бөлчөктөрдүн аталышы. Алымы бөлүмүндөн кичине болгон бөлчөктөрдүн аталышы. Экинчи. 4,10 миңден 3 санын жазгыла. 4,10 миңден 3 санын жазгыла. Үчүнчү. Кубтун бетинин аянтын табуу формуласын жазгыла. Кубтун бетинин аянтын табуу формуласын жазгыла. Төртүнчү. 1 гектарда канча метр квадрат бар? 1 гектар канча метр квадратка барабар? Бешинчи. 1 метр кубта канча дециметр куб бар? 1 метр куб канча дециметр кубка барабар? Жаздыкпы баарыбыз? Жазган болсок, анда баарыбыз кызырчкабызды алып текшеребиз. Биринчи бул алымы бөлүмүнөн кичине болгон бөлчөктөр дурус бөлчөктөр. Экинчи 4,10 миңден 3 саны төмөнкүдөй түрдө жазылат. Үчүнчү болсо кубтун бетинин аянтын табуу формуласы бул S барабар 6a квадрат. Кубду эстеген болсо, кубтун беттери бул квадрат формасында болот. Квадраттын аянтын табуу бул a квадрат формуласы аркылуу жүргүзүлөт. Кубтун 6 бети бар экенин эске алсак, анда 6a квадрат деген формула келип чыгат. 1 гектарда 1000 метр квадрат бар. Эми 1000 метр квадрат бул кайсыл жактан келип чыкты? Гектар деген бул өзү эмне эле? Гектар деген бул жактары 100 метрге барабар болгон квадрат болчу. Эми жактары 100 метр болсо, анда квадраттын аянты a квадрат формуласы аркылуу 100 көзүп 10 миң болот. 10 миң метр квадрат деген келип чыгат. 1 метр кубта 1000 дециметр куб бар. 1 метрде 10 дециметр бар экенин эске алсак, кийинки цифралардын саны канча? 1, 2. Демек, оңдон солго карай өтүрдөн кийинки цифралардын саны канча болсо, ошончо цифраны таштап өтүрдү ажыратабыз. Бул 2 цифра болот. Демек, 2 цифраны таштап өтүрдү ажыратабыз. Демек, жыйынтык 1,183/12 санына көбөйтсөк, 21,196 деген сан келип чыгат. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнгөн болсок, анда экинчи план. Экинчи планда бул ондук бөлчөктү ондук бөлчөккө көбөйтүү. Бул дагы жогоруда айтылгандай эле өтүрлөрүнө көңүл бурбастан кадимкидей көбөйтүү амалын жүргүзөбүз. Көбөйтүү амалын жүргүзсөк, төмөнгүдөй жыйынтык келип чыгат. Эми бул жерде өтүрдөн кийинки цифралардын биринчи көбөйтүүчүдө канча цифра бар?
3 sifra бар, экинчи көбөйтүүчүдө 1 сифра бар. Ошол эки көбөйтүүчүнүн өтүрдөн кийинки сифраларынын санынын суммасын канча? 3, бул жерде муну менен 4. Демек, оңдон солго карай 4 сифраны таштап өтүр ажыратабыз. 1, 2, 3, 4 сифраны таштап өтүр ажыратабыз. Демек, 1,1213 санын 2,10-4 көбөйтсөк, 2,10,9112 саны келип чыгат экен. Ушул сыяктуу эле дагы бир мисалдар бул жерде. Бул 1,83 санын бүтүн 22 санына көбөйткөндө чыккан жыйынтык. Мында дагы өтүрдөн кийинки сан, цифралардын саны канча? 2 болгон үчүн оңдон солго карай 2 цифраны таштап өтүрдү ажыраттык. Мында дагы ушул эле эреже колдонулат. Эми карагыла, бул жерде биз терс сан деген түшүнүк бар. Биз терс бүтүн сандарды оң бүтүн сандарга көбөйтүү эрежелерин, терс санга көбөйтүү эрежелерин билебиз. Ошол эле сыяктуу бул жерде дагы ошол эле эрежелер колдонулуп чыгарылат. Болгону биз оң санга терс санды көбөйтүүдө жыйынтык кандай чыгарын эске алышыбыз керек. Мында минус 7,1624 санын 15 бүтүн санга көбөйтсөк, анда жыйынтык бул түрдөн кийинки цифралардын саны канча? 3, 1, 2, 3. Эми карагыла, бул жерде эмне үчүн 2 сандан кийин ажыратылды деп ойлошуңар мүмкүн. Бул жерде 0 бар, 0 түшөт бул жерге. 0 бар деп эсептелинет. Бирок бул өтүрдөн кийин ал 0ду жазуунун эч кандай мааниси жок. Терс санга оң санды көбөйтсөк, терс сан чыгат дайыма, бүтүн терс санды оң санга көбөйтсөк деле мында деле ошол эле. Демек, минус 7,1624 санын 15 санына көбөйтсөк, минус 114,136 деген сан келип чыгат экен. Эми терс ондук бөлчөктү терс ондук бөлчөккө көбөйтүүдө мында деле эч кандай өтүрүн көңүл бурбастан кадимкидей көбөйтүү амалын жүргүзөбүз. Бул терс сандардын көбөйтүндүсү дайыма оң болот деген эрежени эске алсак, анда жыйынтык оң сан келип чыгат. Минус 0,145 санын минус 6,3 санына көбөйтсөк, анда оң эле 2,1835 саны келип чыкты. Эми мисалдар аркылуу талкуулайбыз. Анда эми карагыла, алтын ачкыч бар экен, алтын. Эми ошол 583 даражалуу алтындан жасалыптыр. Жана анын салмагы 12 килограмм экен. Эми ошол ачкычтагы таза алтындын массасы канча деген суроо. Эми бул жерде эскертүү, биз кымбат баалуу металдын даражасы деген түшүнүктү билбейбиз. Мында кымбат баалуу металдын даражасы деген бул ошол металдын 1 килограммда же болбосо 1000 граммында 1000 грамм эритмесиндеги граммдардын саны болуп эсептелинет. Эми ошол мисалды чыгаруу үчүн чыгаруу. Эгерде 1000 граммда 583 грамм алтын болсо, анда 583-тү эмне кылабыз? 1000ге бөлөбүз. 1000ге бөлүп кандай жыйынтык келип чыгат? 0,583 деген жыйынтык келип чыгат. Эми ар бир граммында демек 0,583 грамм таза алтын бар дегенди түшүндүрөт бул. Эми мындан 12 грамм алтында канча таза алтын бар экенин табуу үчүн 12-ни 0,583-кө көбөйтүп коебуз. Анда 6,1996 деген жыйынтык келип чыгат. Демек, 583 даражалуу 12 грамм алтында 6,1996 грамм таза алтын бар экен. Бул ошол кымбат баалуу металдын даражасыга тиешелүү 440, 440 жана 441 көнүгүүлөрдө мисалдар бар. Ушул мисалдын негизинде чыгарабыз аларды. Эми дагы бир экинчи мисал. Эми карагыла, асыл базарга барыптыр. Жана базардан килограммынын баасы 5,21 сомдон 3 килограмм картошка алыптыр. Жана килограмм баасы 6,18 сомдон
3,4 килограмм пияз алыптыр. Эми ошол сурап атат бизден. Асыл ошол 3 килограмм картошка жана 3,4 килограмм пияз үчүн жалпы канча акча төлөдү? Эми карагыла, бул биринчи бул картошканын баасын аныктап алыш үчүн килограмм баасын килограммага эмне кылабыз? Көбөйтөбүз, 5,171 3кө көбөйтсөк, мында жыйынтык келип чыгат. 3'te 3'e 1'di koysak, 3'e 2'ni koysak 6, 3'e 5'lik 15. Эми түрдөн кийинки сифралардын саны 2 болгон үчүн оңдон солго карай 2 сифраны таштап өтүрдү ажыратабыз. Демек 15,63 сом төлөптүр картошка үчүн гана. Эми экинчи пияз үчүн канча төлөдү? 6,8 деп көбөйтөбүз 3,4 анда 4кө 8 көбөйтсөк 32, 3 көңүлдүү, 4 жерде 6 жерде 4, 24 көңүлдүү менен 27, 8 жерде 3, 24, 2 көңүлдүү, 6 жерде 3, 18 көңүлдүү менен 20. Жыйынтык 2, 7 4 11, 2 0 2 көңүлдүү менен 3, 2. Эми карагыла, мында өтүрдөн кийинки көбөйтүүчүлөрдүн өтүрдөн кийинки цифралардын саны биринчи көбөйтүүчүдө 1 цифра, экинчи көбөйтүүчүдө 1 цифра, алардын суммасы канча? 2 цифра. Демек, оңдон солго карай 2 цифра таштап өтүр ажыратабыз. Мында жыйынтык пияз үчүн 23,12 сом төлөптүр. Жалпы канча сом төлөгөнүн билүү үчүн ал картошкага төлөгөн акчасын пиязга төлөгөн акчасына кошуп коебуз. Мында 15,163 кошуу 23,2 сомду кошсок, анда жыйынтык 38,75 келип чыгат. Демек, асыл бардык алган картошка жана пияздар үчүн, сатып алынган товарлар үчүн 38,75 сом төлөптүр. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнгөн болсок, анда мисалдар менен сабактарды бышыктайбыз. Мисалдар номер 440, 442 жана 444 көнүгүүлөрдү жогоруда мен көрсөткөн биринчи жана экинчи мисалдарда берилген жана колдонулган эрежелерди колдонуп көнүгүүлөр чыгарабыз. Ал эми тапшырма 441, 443 жана 445 көнүгүү. Жана кошумча эрежелерди, формуларды дайыма эскертем. Дайыма кайталап жаттаганды унутпайбыз. Анда тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, саламатта калгыла.